урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн ушу мен бир өлкө боюнча сөз кылгым келип жатат. Анткени бул өлкөгө мен өзүм барганда аябай таң калгам. Бул деген дүйнө жүзүндө жана дүйнө тарыхында эч качан европалык баягы колонизаторлор аркылуу же кайсы болбосун колонизаторлор аркылуу эч качан басып алынган эмес өлкө. Бул өзү Аютая деп орто кылымдарда болуп жүргөндө, ага Бирма деген, азыркы Мьянма деген мамлекет көп жолу кол салган. Бир нече жолу Кытай кол салганга аракет кылган, монголдор кол салганга аракет кылган, бирок эч ким буга жете алган эмес, баса алган эмес. Толугу менен басып алып, баягы үстүнөн башкаруу орното алган эмес да. Булар деген Тай эли, Таиланд өлкөсү. Таиланд ушунчалык уникалдуу өлкө. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн аяктан эгерде мисалы үчүн европалык болсоң, териң ак болсо, сени фаранг дешет, баранг, фаранг деп. Франк деген сөздөн келип чыккан да сөз. Анткени биринчи француздар келген Таиландка. Ошол баранг болуп келсең, сен эч качан жергиликтүү соттон ута албайсың. Эгерде сен Тай менен согушуп кетсең, көчөдөн мушташып кетсең, сотко барсаң, сот сени айыптайт да. Эгерде мисалы үчүн наркотик алып барсаң ал өлкөгө, баңги зат, бул өлкөдөн сени баягы түрмөгө тез отургузат, таап алышса. Эчтеке жардам бербейт. Эл аралык буу да эчтеке жардам бербейт. Түрмөдө көпкө отургузуп, же болбосо баягы атып салышат да мындай. Ал булар эч качан проблема жок да аларга. Алардын мыйзамы керек болсо Америка Кошмо Штатынын расмий өнөктөшү болуп туруп ошол тарапта. Булар деген Америка Кошмо Штатынын бир баласын кармап алышкан. Ал деген начар бир иш жасап койгон үчүн анан аябай ошол өлкөдө кармап, кое бербей жазалаганга чейин барышкан. Мисалы үчүн ушу Бангкок Хилтон деген кино бар. Аякта бир аялды подстава кылып туруп, ушу баңгизат алып бардырып туруп, ушундай Таиландтан, Бангкоктон ушундай начар абалга бир киши келтирип коет. Ошол аялды анан түрмөгө отургузуп, баягы өлтүргөнгө даярдап атканда, бир Америка Кошмо Штатынын системасы аны чыгара албай калат да. Араңдап атып, анан атасы баягы айла таап чыгарып кетет. Бирок бул деген чындыктын үстүндө жазылган чыгарма, анан сериал болуп кеткен. Бул чын да, Таиланд ушундай өлкө. Эми Таиландты карасак, негизи Түштүк Азияда батыш державаларынын колониясына эч качан кирбеген жалгыз өлкө да. Буга эмнеге ушундай себепкер болду? Буларга мисалы үчүн эң биринчи жооп тарыхтын ичинде булар буфердик зона болду да. Баарына буфердик зона катары аябай мындай жакшы, жарамдуу болду. Мисалы үчүн буларга Кытай басып келген эмес, Кытайга кызыксыз болгон. Кытай баягы Джен Хэ адмирал орто кылымдарда келип кетип таанышып, баягы кандайдыр дипломатиялык карым-катынаштар түзгөнгө аракет кылып кетип калган. Анан жаңы кылымдар башталганда 19-20 кылымдарда француздар да, ошо келген англичандар да, ким гана келбесин, кийин америкалыктар да келгенде, баягы француздар Вьетнамды басып алса, мисалы үчүн Таиландты өзүнүн баягы буфердик зона катары калтырган, англичандар да тегерегин басып алса, баягы Камбоджаларды, Лаосторду басканга аракет кылса, Вьетнамды кайра эле өзүнүн буфердик зона кылган, бул жерге тийбейбиз, ушул жер нейтралдык зона болот депчи. Анан ушундай кандайдыр чечимге келген. Мен ойлойм да, кээде ушул кыргыз өлкөбүз эмнеге ошондой боло алган жок? Биз тоолуу аймакпыз да. Тоолуу аймак болсо биз нейтралдуу зона, Швейцария сыяктуу болуп эле калып эле өзүбүз өнүгө бермекпиз да. Буларга ошондо эч ким баягы ак киши келип, үй жай салып, боз үйдүн астына сийип чечип жүрө бермексиңер, биз келбесек жазууңар болмок эмес деген эч ким жок да. Булар өзүлөрү эле өзүнүн тагдырын колуна алып, өзүлөрү эле баягы жазууларды ойлоп таап, өзүлөрү эле батыш, чыгыш, ким болбосун билимин алып, өнүгүп, модернизация жасап өлкөсүнө, королдукту эмгичекти сактап, ошентсе да баягы замандын талабына тез жооп бергенге аракет кылып, европейлер келдиби мылтыктар менен, мылтыктарды тез сатып алып, ушундай кандайдыр бир жакшы өзүнүн мындай иш аракеттерин таштаган жок да. Ошентип атып булар дипломатиянын жардамы менен, кээде аскерий күчтүн жардамы менен өзүнүн элин сакташты, маданиятын сакташты, динин сакташты, көз карандысыздыгын сакташты, баарын сакташты да. Эч ким аларды басып алган жок. Анан булар боз үйдүн артына барып алып эмгичекти чичпайт сийбейт да. Бизге айтып калышат, ошол биз мисалы үчүн Орусия сиздерди басып албаса, боз үйдүн артына чичип жүрө бермексиңер деп. Булар ошондой болгон эмес да, мисалы үчүн. Анан багытыш менен алгачкы байланыштар 16-кылымдан эле 19-кылымдарга чейин ушундай тыкыз болуп келген да. Анан буга баягы келип
Португалия, Голландия, Франция, Улуу Британия келип жана негизи тегерегинде кандайдыр бир соода алаканы түзүп, базаларды түзүп, бирок эч качан мындай басып алууга барган жок да. Анан соода жана дипломатия менен эле гана алек болуп, ошо аюутаянын анан тайдын кийинки Сиам деп койгон да, ошол 20-кылымдарда аягында. Анын королдору мисалы үчүн ошол бүт чет элден келген чоң коноктор менен жакшы карым-катнаш кылып, көп векторлук дипломатияны өткөрүп, бири бирине кайчылаштырып, керек болсо бири бири менен кагыштырып, бирок эч качан мындай жаманатка калбай ушундай болушту да. Мисалы үчүн региондук колониалдык державалар Улуу Британия Малайзияны басып алса, Бирманы басып алса, Франция Ынды-Кытайды басып алса, баары бир булар баягы өзүнүн ордун сакташты. Керек болсо баягы модернизация жасайбыз деп Британиянын мугалимдерин киргизишти королдукка. Анан британиялык мугалимдерден үйрөнүшүп, кандай иш алып барышты. Британиялык соодагерлерди чакырып, алардын баягы технологиясын сатып алып, ага үйрөнүп, ушундай анан коркунучтар, көз карандысынан арылуу коркунучтардан сыртта калды да. Анан негизи дипломатияны айтса болот. Британия менен Франциянын ортосунда баланс кылышты булар. Эки державаны бири бири менен кагыштырып, эки державаны кандайдыр бир алдап-салдап, ушундай кандайдыр келишимдер түзүп, ушундай иш алып барышты да. Анан реформалар падыша Рама 4 жана Рама 5 армияны, экономиканы толук менен реформалады. Анан Таиланд бүгүнкү күнү ушундай заманбап эле өлкө да. Барсаңар туристтик өлкө, заманбап өлкө. Ал аталышы мисалы үчүн Таиланддын өзүнүн тай тилиндеги аталышы 90 сөздөн турат да, 92 сөздөн турат. Гиннес рекорд китебине кирип калган. Анан жери 6 жолу түшүм берет да жылына. Тропикте жайгашкан. Кандай десең витаминдер баары өсөт да. Ошону бүт колониалдык державаларга кызыктуу жер да, бирок мындай бейиш да, жер үстүндөгү бейиш, бирок булар өзүнүн жер үстүндөгү бейишин бастырып алган жок да. Ушундай акылдуу аябай иштерди жасашты. Маанилүү келишимдерин карасак, ошол 20-кылымда Улуу Британия жана Франция менен достук жана соода келишимин так түзүшкөн да. Анан чет элдик таасирге уруксат берүүчү мындай кандай келишимдерди түзүшкөн, бирок толугу менен өзүнүн эгемендүүлүгүн колуна салып берген жок дагы. Кээ бир учурда баягы аскерий күчтү деле көрсөтүп койгон да. Колонизациядан кантип качкан да? Мисалы үчүн булар деген эч кимди күтпөй эле, орустарды күтпөй эле, британдарды күтпөй эле, тез эле ошол модернизацияны жасап баштаган. Жапониядагыдай да. Жапонияда эле 4 жылдын ичинде Мэйджи императору бийликти колуна алып, ошол батыш өлкөлөрүн окшотуп, тез өнүктүрүп салды Жапонияны. Ушунчалык катуу аракет кылды, ошо Жапония укмуштай өлкө болуп калды бүгүн. Булар деле ошондой аракет кылышты. Эч кандай баягы соккуну күтпөй, эч ким менен согушпай эле шак эле баягы модернизация жолуна аттанышты дагы. Анан Экинчи дүйнөлүк согушта буларга Жапония келген. Жапония келгенде булар Жапонияга расмий өнөктөш болгон да. Анан өнөктөш болуп туруп, Экинчи дүйнөлүк согуштан катышкан Таиланд Жапониянын тарабына. Анан бирок согуштан кийин тез эле нейтралитетке келип туруп, анан ошо Америка Кошмо Штаттарды жеңип аткан кезде ошо аларга кошулуп кеткен. Бүгүнкү күнү Таиланд бул конституциялык монархия, экономикасы тез өнүгөт, туризм өнөр жай аябай тез өнүгүп келатат. Анан ASEANдын буунун мүчөсү, эл аралык уюмдарга катышып жатат. БРИКСке дагы карап турат, катышсамбы, катышпасамбы деп. Биз менен мисалы үчүн соода кылат, Кыргызстан жана ошол Евразия биримдиги менен. Регионалдык жана дүйнөлүк саясатта аябай маанилүү ролго ээ бүгүнкү күнү расмий Америка Кошмо Штаттарын өнөктөш деп эсептелинет. Ошо менен бирге бүт тагдырын, бүт эмнесин гана мыйзамын өзү чечет да. Керек болсо булар Америка Кошмо Штаттынбы, Израилдин болобу, эгерде кармап алышса, мисалы үчүн кылмышкерин өз өлкөсүнүн ичинде кандай гана аракет кылбайсың, өзүнүн мыйзамы боюнча соттоп салат да. Анан эч качан өз элин бирөөгө кемсинттербейт. Эң мага жакканы Таиландда дагы бир жолу кайталайын, башында кайталагандай эле. Эгерде Тай менен башка чет элдик адам урушуп кетсе, Тай күнөөлүү болсо, Тай соту баары бир чечимди Тай адамдын кызыкчылыгына чечет да. А эгерде эки Тай согушуп кетсе, албетте ичинде баягы адилеттүүлүк менен чечет. Ушундай система. Таиландтардан көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Колония болбошубуз керек. Өз кызыкчылыктарыбызга бекем турушубуз керек.
кайран баягы 20-кылымда 19-кылымда биздин ата бабаларыбыз ушундай нерсеге жарабаптыр. Тилекке каршы улуу державалардын астына жанчылып калыптыр. Эгерде ошол кезде ушу элдик биримдикти жана акылдуулукту, модернизацияны тез кабыл алса, кичине ынтымакта болсо, биз деле ушундай нерсе жасай алмакпыз да. Анда эмесе эмне дейсиңер? Кандай оюңар бар? Таиланд боюнча мындай маалымат билдиңер да, ошо маалымат сиздерге кандай сезимдерди пайда кылып атат? Ушуну комментарийлерден бөлүшкүлө эмки видеодон көрүшкөнчө.